ушул Энтала жакынкы күндөр бир эле Орто Азияда эмес, бүткүл дүйнө жүзүнө белгилүү болгон ири курорттук зоналардын бирине айланат. Анткени Ала Тоо Резорт долбоорунун алкагында мына ушул Энталага жакында 5 жылдыздуу, 4 жылдыздуу мейманканалардын курулушу, кафе, ресторандар жана ошондой эле этно шаарчанын дагы курулушу күтүлүп жатат. Ысык көлдүн Ак Суу районунун Хан Теңир айыл аймагында Ала Тоо Резорт комплекси 58 гектар жерди ээлеген шаарчыга айланат. Ал эми 3 негизги курортту кошуп айта турган болсок, жалпы 3916 гектар жерди ээлейт. Бул долбоор ишке ашса, Борбор Азиядагы эң ири тоо лыжа кластери болот. Ала Тоо Резорт мамлекеттик ишканасы өзүңүздөр көрүп тургандай Жыргалаң туристтик шаарчасынын курулушун баштады. Азыр биз так ошол шаарча курула турган жерде турабыз. Шаарча курула турган жердин жалпы аянты 58 гектар. Ал эми аукционго биз 6,5 гектар жерди аукционго чыгардык. Мына сиздерге көрүнүп турса, бул генералдык планы шаарчанын. Бул шаарчада 5 жылдыздуу, 4 жылдыздуу, 3 жылдыздуу мейманканалардан баштап, могу этно шаарча бар. Сруптардан болгон үйлөр бар. Анан мечитке чейин бар. Сода борборлору бар. Мындайча айтканда, туристтердин эс алуусуна бардык шарттар түзүлгөн да. Анан айтайын дегеним, шаарчага келүүчү бардык коммуникациялар мамлекеттин эсебинен болот. Бул деген суу, электр энергия, азыр күбө болуп келдиңиздер, жолдун курулушу башталдык. Очной сооружениянын баары мамлекеттин эсебинен болот. Долбоор 3 негизги курорту камтыйт. Жыргалаң курорту 140 километр тоо лыжа жолдору, 5-4-3 жылдыздуу конок үйлөрү, коттедждери, глемпингтери, спа комплекси жана этно шаарчасы, конференц залдары бар эң ири курорт болуп түзүлөт. Акбулак курорту 80 километр тоо лыжа жолу, 3-4 жылдыздуу отелдери, апартаменттер, хостелдер, маданий иш-чараларды өткөрүүгө ыңгайлуу аянтча, стадион, окуу корпусу, фрирайд борбор, ресторан, зиплайн, альп борбор, амфитеатр жайгашкан шаарчыга айланат. Бозучук курорту 50 километр тоо лыжа трассасы, 3-4-5 жылдыздуу отелдер, апартаменттер, медициналык борбор, спа комплекс, балдар ойночу жайлар, ат менен сейилдөөчү жай, ресторан, бутиктери бар үй бүлөлүк курорт болуп курулат. Ысык көл облусунун Ак Суу району эмне үчүн тандалганы? Бул президентибиз Садыр Нуркожоевич Жапаровдун тапшырмасына ылайык Европанын эң алдыңкы адистери келип, 2 жыл бою Кыргызстандын бардык булуң бурчтарына айланып келип, ушул жерди эң ыңгайлуу деп табышып, анан бул жердин мастер планын жасашкан. Мындан сырткары 4000 унаа токтотуучу жайлар менен толукталат. Курорттор жылына 850 миңге чейин туристти кабыл алууга мүмкүн болот. 4 мезгилде теңиштей турган эс алуу жайы, табигый кар жана кар жасоо тутумунун жардамы менен лыжа тебүү мезгили жылдын 7 айына чейин узартылат. Бул жактын географиялык өзгөчөлүгү эң биринчи ушу жаратылыш, өзүңүздөр көргөндөй ажайып бир кооз жерлердин бири. Андан тышкары бул жердин ушул кышкы сезондун узундуулугу. Себеби бул жакта бир октябрь айларында кыш келет. Ошол менен февраль, март айларына чейин бир 6 ай кар жатат да. Ушу кардын калындыгы биз кышында келип дагы атайын өзгөчө кырдаалдар министрлиги менен келип тиешелүү корутундуларды алганда, ошол кардын калындыгы 1 метрден 2 метрге чейин болгон учурлар болгон да. Андан тышкары мына жасалма кар чачуу системасын да орнотобуз деп жатпайбызбы? Биз бүгүн да пландаштырып, ушул дүйнө жүзүндөгү эң бир жакшы компаниялар менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп, алардын ишмердүүлүгү менен таанышып атабыз. Эгерде ушул жасалма кар системасы да бул жака орноп кала турган болсо, биз ушу кышкы сезонду дагы 1 ай, 1,5 айга чейин узартууга мүмкүнчүлүгүбүз болот да. Ала Тоо Резорт базасында сезон учурунда гана эмес, жыл бою туристтерди кабыл алганы мүмкүнчүлүк болот. Анда экологиялык таза шартта үй бүлөлүк эс алууга, тоо велоспорту үчүн жана параплан учурууга да шарттарды түзүү максатталууда. Ага даярдык катары биз ушул азыр тиешелүү иштерди алып барып атабыз. Мына сиз көргөн ушул чоң чыңалуудагы электр чуалгалар өтүп атпайбы? Буларды биз энергетика министрлиги менен сүйлөшүп, ушул жердин асты менен өткөрөлү деп атабыз. Себеби коопсуздук маселеси келечекте. Андан тышкары ушул дагы көптөгөн өзгөчөлүктөр бар. Ушул бул жакта дагы тарыхый бир жерлер бар.
келечекте да биз силерге толук барып көрсөтөбүз. Ал жакта ошо туристтер келип, азыр деле ушул байкасаңыздар, айылда ушул чет өлкөлүк туристтер жүрөт да. Андан тышкары ушул жогору жакта дагы булактар бар. Атайын бир архитектуралык маанидеги бир жерлер бар экен. Биз аларды изилдеп атабыз. Изилдеп бүткөндөн аларды өзүнчө бир тур катары колдонсокпу деген дагы пландарыбыз бар да. Коопсуз деп калдыңыз, анан экологиялык жагы кандай каралып атат бул жерде? Азыр экологдор дагы иштеп атабы? Биз жаратылышка зыяныбызды тийгизип албайбызбы муну менен? Сөзсүз түрдө бул багытта дагы чоң жумуштарды алып барыш керек. Экологияга биз минималдуу таасир эте турчу бир технологияларды колдонуу деп атабыз да. Мисалга айтсак, ушу жарык колдонууда бир гана ушул бул жакта мисалы көмүр же жана башка деген колдонулбайт. Бир гана электр же болбосо ушул жанагы кайра жаралуучу булактар электр энергиясын колдонуу менен дагы ишке ашыралы деп атабыз да. Ошол эле учурда жумуш орундары менен камсыз кылуу кандай болот? Ошол жагын айтсаңыз, жергиликтүү жашоочулар тартылабы, кайсыл жактан келет, анан адистер каяктан даярдалат, бул жерде тейлөө сапаты кандай болот кызматы? Эң биринчи тейлөө сапаттан баштасак, тейлөө сапаты боюнча биз ушул бардык окуу жайлар менен меморандум түзүп чыкканбыз. Ушул тейлөө тармагында бизге тиешелүү адистерди даярдап берүү боюнча. Мисалга ушул университеттердин биринде ушул өздөрүнүн баягы окуучуларын практикага ушул чет өлкөгө, ушул туризм тармагына жөнөтүшөт экен да. Ошол жактан баягы тажрыйба алып келип, бул жакта иштегендер да бар экен. Биз алар менен иш-чара түзгөнбүз. Андан тышкары ушул Ысык көл облустук университетинде дагы меморандум түзүп, алар менен ушул техникалык кызматкерлерди ушул даярдоо боюнча дагы сүйлөшүүлөрдү жүргүзгөнбүз. Бул долбоор келечекте туристтердин чордонун айланган тоо лыжа базасына айланууга толук мүмкүнчүлүк бар. Аны менен катар аймактын инфраструктурасын өнүктүрүүгө, жумуш орундарын түзүүгө жана Ысык көл облусундагы социалдык экономикалык абалды жакшыртууга өбөлгө түзөт. Эгерде 3 тоо тең ишке кире турган болсо, биз 4600дөй жумуш орун түзүлөт деп алдын ала эсептеп атабыз. Ал эми бул жакта, ушул Жыргалаңда бир 2000-2,5 миңдей адам жумушка тартылат. Бул тейлөө кызматына, айдоочулар жана башка ушул отель бизнеске тиешелүү кесип ээлерин ушул жака биз жумушка чакырабыз. Ал эми ушул жергиликтүү тургундардын дагы сөзсүз түрдө социалдык экономикалык жактан жашоо шарты өсөт деп айта алабыз да. Себеби бул курорт ишке кирсе, жакынкы жайгашкан айылдар дагы кошо өнүгөт да. Тоо лыжа базасындагы асма жолду дүйнөдөгү эң белгилүү компаниялардын бири австриялык Deppelmayr компаниясы курат. Учурда биз дал ошол компаниянын базасында турабыз. Мында аталган компания өзүнүн тийиштүү техникалык базаларын азыркы учурда орнотуп, даярдык иштерин көрүүдө. Мы находимся на территории строительной базы, где происходит изготовление арматурных изделий. Биз азыр асман жолдун линиялык участогунда бетон таяныштарды чыгаруу боюнча кийинки курулуш иштери үчүн арматура буюмдары чыгарылып жаткан курулуш базасынын аймагында турабыз. Бул долбоор 2 асма жолду камтыйт. Биринчи асма жолдун узундугу 1 км 700 метр, экинчи асма жолдун узундугу 2 км 300 метр. Ал эми жолдун өткөрүү жөндөмдүүлүгү саатына 2000 адамга чейин. Второй канатной дороги 2 км 300 метров. Асма жолдун курулушу 2026 жылдын май айында бүткөрүү болжолдонууда. Ал эми жолдун курулушуна керектелген металдык материалдар Австриядан, арматуралар Орусиядан алынып келинет. Долбоорду ишке ашыруу үчүн эң негизгиси электр энергиясы керек болот. Бүгүнкү күндө энергетиктер мына ушундай көмөк чордондорду аймакка орнотуп бүттү. Ал эми алдыда дагы асма жолдорун куруу үчүн керектүү деңгээлдеги электр энергиясы менен камсыздап берген трансформаторлор орнотулмакчы. Алато резорт проектisi башталгандан бери биздин кызматкерлерибиз ошо 35-10 көмөк чордонун куруу иштерин баштап атышат. Бул 28 майда башталган. Буюрса мына бүгүн акыркы иштерин кылып атабыз. Азыр көмөк чордонго чыңалуу берилди. Азыр саналуу сааттардан кийин көмөк чордонун ишке киргизебиз. Бул көмөк чордонунан сырткары бул жерге азыр дагы 10 киловольт 1004 киловольт чубалгысы чоюлат. Трансформатор 1000 киловольт амперлик трансформатор коюлат. Ошол эки менен анан ушу Алато резорт проектисине
канатный дорогасын кошуу иштери жүргүзгөнгө ошо трансформаторду коюп беребиз. Буюрса ал иштерибиз деле материалдарыбыз баары тең алынган, келинген. Мына азыр подстанцияны уже ишке киргизип алгандан кийин буюрса ал иштерибиз дагы улантылат. Президент Садыр Жапаровдун демилгеси менен башталып жаткан бул долбоор туризмди өнүктүрүү менен экономикага, аймактык инфратүзүмдүн жакшырышына өөлгө түзөт. Учурда курулушу башталган Хан-Теңир айыл аймагынын жашоочулары да буга кубанып турган кез. Түзүлүп жаткан мындай мүмкүнчүлүктүн аркасында жергиликтүүлөр ишкерлик кылуунун жобосун үйрөнө башташкан. Ошондой гана ар бирөөсү өзүнүн сфераларын биякта тандап атышат. Гостиничный тип сфера бар, гид мисалы, аябай неме болот, востребованный болот, гид тармактары, жаштар англис тилин үйрөнүп атышат. Рыбное производство деген азыр катуу кетип атпайбы? Ошондой гана мурун эгерде жайыттар боло турган болсо, азыр жакын аранын ичинде баягы эмеге да өтөбүз деп атабыз да, сапаттуу малдаргачы. Сүт багытында көбүрөөк породистый уйларды кармап, породистый койлорду кармап дегендей, баарына тренд болуп аткан арашандарды деле угуп атасыңар. Мурун, например, 15 жыл мурун уже, как говорится, поселоктун келечеги жок деп эле шахта жабылып эле. Ошондо уже элде баары кетип баштаган да. Азыр наоборот элдин баары бияка келип уже эметип атышат да. Келебиз, бияка жашайбыз депчи. Мунун баары курулса жакшы эле болот го. Жаштарга биз эми карып ал жерде асфальт болот дейт. Үстүнө городок болот дейт. Кудай буюрса жакшы эле болот го. Хан-Теңир айыл аймагында 10 айыл бар. Калкынын саны 18600 түзөт. Ал эми Жыргалаң айылында 220 кожолук болсо, 1000ден ашуун калк жашайт. Буга чейин жергиликтүүлөр жумушсуздуктун айынан ар кайсы аймактарга кетип калган болсо, эми кайрадан айылга кайта башташкан. Ал эми 2 жыл аралыгында бул улуттук долбоор аяктап калса, айылдын бюджетине да жакшы салым болорун Хан-Теңир айыл өкмөтүнүн башчысы Сагындык Баракханов белгилейт. Биз да сүйүнгөнүбүз, кубанып атканыбыз, Кудай буйрса ушул 2 жыл аралыгында курулуп бүтүп калса, жергиликтүү бюджетибиз бүгүнкү күндө 40 миллион тегерегинде болсо, киреше салыгынан эле ушакта кызмат өтөгөн адамдардан бир эле жергиликтүү салык 100 миллион тегерегиндеги түшөт экен да бизгечи. Айылдык бюджеттин жогорулашы менен кайра эле айылдын калкына кызмат кылуу да жакшырат. Аймактын инфратүзүмүнүн оңолушуна чоң салым болот. Долбоор башталаары менен эле айыл ичинде жолдор оңолуп, тротуарлар салына баштаса, айрым буга чейин бүтпөй турган социалдык объектилердин курулушу улана баштаган. Ала Тоо резортко келген айылыбыз ушу Ленин көчөсү менен Жыргалаң көчөсү менен кирет. Анан Ленин көчөсү протяженность 1 километр 500 метр болчу. Азыр ал жерде 2 полосалы асфальт, лотоктор менен, 2 жагы тротуар освещениялар менен болгондо ушу кубанып атканыбыз ушу проектке да ушу биздин айыл менен кирип атканы да бир элибизди да бизди да сүйүндүрүп атат да. Азыр эми бул каралбай калган мындай айыл мындай өзүнүн көркүнө чыгып, шаар болуп атат да, мындайча инфраструктура жакшырып атат да. Андан тышкары быйылкы жыл менен Кудай буйрса канча жылдан бери пландап келаткан 100 орунду бала бакчаны ачалы деп турабыз. Ал бала бакчаны ачып алсак да жаңы жумуш орундар түзүлгөн тат. Бул эми Ала Тоо резорт бул долбоордун аркагы менен биздин да көптөгөн инфраструктураларыбыз оңолуп атат. Туристтик инфраструктуранын негизги башаты бул эс алуучу жайына барган жолдун болушу. Мына ушундай максатта дал ушул тапта Ак Суу районунун Токтогул айылынан ошол негизги чек Ала Тоо резорт тоо лыжа базасына чейин Жыргалаң айылын аралап өткөн 14 чакырымдагы 4 тилкелүү жолдун курулушу учурда кызуу жүрүп жатат. Биз 14,5 километр шахты Жыргалаң жолун алдык, получается. Азыр данный момент проект изменений болот. Мыякта 4 полоса болот. Азыр быйылдан 7,5 километр өткөрүп беребиз. Буюрса погодага карап. Дорстрой плюс подрядчы ишканасы өзүлөрүнө бөлүнгөн жол салуу ишин 3-майда баштаган. Алар 14 чакырым жолдун 7,5 чакырымын жыл ичинде толук аяктоону көздөп жатышат. Учурда мында 20дан ашуун техника иштеп, жолду кеңейтүү иштери аткарылууда. Майдан бери расчистка кылдык, жолдун проекти биякта 9 метр болмок негизи. Анан кийин изменение башталып 4 полоса болуп калды. 4 полосадан ошону эми өйдө жактан баштаганбыз негизи. Эми бияктан баштап келатабыз. Погоданын эмесине карап туруп, ушундай болот азыр данный момент. Азыр муакта расчистка болду 1,5 метрден. Андан ары таштар төгүлөт.
слойынан көтөрүлөт 30 сантиметрден. И жолдун өзү 3 метр көтөрүлөт. Бияктан допустим, эски жолдон дагы 1 метр көтөрүлөт. Общий 3 метр болуп калат да. Бул шахта жыргаланга чейинки жолго келип улануучу Каракол Эңилчек унаа жолунун проектиси да даярдалууда. Жалпы узундугу 45 чакырымды түзгөн жол 4 тилкелүү болуп салынат. Андан сырткары айлампа жолубуз бар. Ошо толук жасына баруучу жол. Анын 8,5 чакырым, аякка да азыркы учурда иш жүрүп атат. Андан сырткары ошо аэропортубуздун азыр учуп конуу полосасы чоңоюп аткандыгына байланыштуу ошо аэропорттун арты менен дагы альтернативный жол курулуп азыркы учурда жумуш жүрүп атат. Каракол Эңилчек унаа жолу Союз учурунда курулгандыктан учурда жолдун абалы жакшы деп айтууга болбойт. Мындан улам туристтик аймактын жолун жаңылоо учурдун талабы болуп турат. Ал эми курулушту толугу менен болжолдуу 2026-жылдын соңу же 2027-жылдын башкы чендеринде аяктоо мерчимделүүдө. Бул Каракол Эңилчек жолу Найлобойдон баштаган 45 чакырымга чейин. Бул Зындан айылына барат. Ошо Зындан айылынын 45 чакырымдын аягында кольцо курулат. Аякта дагы Советский Башарын деген жол бар. Аркы Карактардан түшүп келген. Унаа дагы 12 чакырым. Алда 2 тилкелүү болуп салынат. Ошо ченге келип, ошол жерден анан өйдө карай Бозчук шах жыргалаңды көзөй дагы 14 километр. Ошо жол ал толук жаа барысына жолдун баары Кудай буйруса бүт капитальный ремонт өткөн жатат. Бүт жолдун баары. Белгилей кетсек, Ала-Тоо резорт долбоорун ишке ашыруу президент Садыр Жапаровдун жеке көзөмөлүндө турат. Бул туристтик долбоор Кыргызстандын келечекте экономикалык, социалдык жана туризм багытындагы потенциалын жогорулатууга өбөлгө болмокчу. Нурзада Сыдыкова, Кудайкалуу Сомуралиев, регион, Ысык Көл облусу.